Кутмантан барыңыздарга салам алейкум. Урматтуу эл жакшылар, мен кече түндөн бери сиздерге улам бөлүшүп айтып аттым. Бүгүндөн баштап бизде уйку жок, уйкусуз чуркашыбыз керек деп. Анткени жай ортолоп калды. Эртелетип бошко башталган муктаждар турак жай комплексти бүтүрбөсөк болбойт. Мына ошонун аракетинде кызуу күрөшүбүз, кызуу аракеттебиз, себебин булуудабыз. Андыктан баарыңыздарды колдоого чакырам десем эле, балким бул видеолорду көбү көрбөй коюп атат, көрсө деле кайдыгер болуп атат. Мен баарыңыздарды колдоого эмес, жада калса баарыңыздарды жок дегенде мындай көңүл коюп, кайдыгерсиз мындай көөдөнөн сыртта калтырбоону чакырып кетер элем. Урматтуу жакшылар, буюрса биз ортолош жергесинде өткөндө фундамент башталганда биз 9 күн Жалал Абадка кетпей катуу аракет кылганбыз. Бул сапардагы колдон келишинче ушул жерде жүрүп, дубал бүткөнчө, чатыр башталганча бул жакта болобуз. Андыктан эмне дерлим, баарыбыз Аллага аманатпыз. Алланын ыраазылыгы үчүн, акыретибизге даярдык үчүн болот баардыгы. Кимдир бирөө көртүрлүк менен алек, кимдир бирөө дүйнө менен алек, кимдир бирөө жана башка менен алек. Каякта ат кишини атат десем, адамдар таң атпай мал базарга жөнөптүр. Каяка жөнөдүңүз? Таң атпай каяка жөнөдүңүз? Таң атпай каяка жөнөдүңүз? Базарга да. Каердин базарына? Окатка. Да. Берекесин берсин. Не деген сонун көрүнүш, Машалла. Апаларыбыздын мындай чарба менен, дыйканчылык менен бала чакасын багуусу аракети аз тапса дагы берекелүү болот. Атанын тапканы башкача да бар. Атанын балага болгон мээнети, тапканы, таап келгени, жакшы сөзү бул чынын айтканда ааламды аңтарат. Аталар аман болсун. Таң атпай биз болсо ошто муктаждар үчүн, муктаждарды үйлүү кылуу үчүн күрөшкөнгө аракет кылып жүрсөк, аталарыбыз базарга жөнөдү. Ушундай туугандар, биз эртелеп кетип атканыбыз себеби бүгүн дагы ушу зарыл болгон нерселерди алып келип беришибиз керек. Эртелеп усталарга киришип, усталарды эрте ишке салып эртелетишибиз керек кыскасы. Анан эртелетиш керек десе эле сапатсыз болуп атат деп да ойлоп калбаңыздар. Иш албетте сапаттуу, колдон келишинче сапаттуу бүтүрүүгө аракет кылабыз. Биз өзүбүздүн ишибизди, өзүбүздүн үйүбүздү бир анча нерсесине көз жумуп койгон болсок, бул элдик ишке андай көз жумуу деген маселе жок бизде. Ушундай. Жана бүгүн кечке бир уста жанымда жүрдү, себеби строй материал алып келдик кече күнү. Аны шашып ошо эле келип түшүрүп эле, андан кийин усталарга продукта жана башкага жөнөдүк. Усталарды бүгүн Жалал Абадтан сүйлөшүп алып келдик. Бүгүн да эмне кече. Кыскасы кече күнү тынбадык. Мына түндөп чала уйку менен эле кайра жумушка жөнөдүк. Баарыңыздарды баягы айтылат го, садака алыстан келген бөөдө кырсыктардан сактайт. Алыстан келген бөөдө кырсыктан бир дуа жана садака сактайт. Андыктан сиздер дагы ушул кимдир бирөөгө
жакшылыгына, муктаждыгына себепкер болуп, садака берип, жакшылыкка себепкер болуун Алла Таала насип кылган болсун, туугандар. Ак тилек кур боюнча атанын артынан айдай берейинчи. Ушундай туугандар, тынч болуңуздар. Видеолорубуз узак жана баймабай чыгып аткан видеолорубузду туп-туура түшүнүңүздөр. Кимдир бирөөңүздөрдүн тынчыңыздарды алып атсам, чындап эле көрбөй эле өтүп кете бериңиздер. Эгерде көкүрагыңыздарда мындай дээриңиздерде туура келип макулдук болуп атса, көрүп коюңуздар. Эгерде тынчыңыздарды алып аткан болсок, анда эч кандай бизде капачылык жок, туугандар. Ошондой бул 1000 адамдан 1 адам же 100 адам же 5 адам деле көрүп өзүнө таасир алса, ошол маанилүү, туугандар. Алла кааласа баары жакшы болот. Биз күрөшө беребиз, чарчабайбыз, аракет кыла беребиз. Үзүрүн акыретте көрөбүз иншалла. Ошол анда эмес, туугандар. Алла разы болсун, ушул бизди колдоп аткан, жакшы сөзүн айтып аткан, өзүбүздү минип жүргөн автобусубуз бузулуп калса дагы кызмат үчүн иштете бериңиз деп автоунаасын берген бир туугандарыбыздан баарынан Алла Таалам эки дүйнө разы болсун, туугандар. Айта турган көп сөздөрүм бар, бирок ар бир сөздөр мындай учурунда айтылып турат. Убакыттарга жараша иншалла. Тынч болуңуздар, баарыңыздар Аллага аманатсыздар. Кудайга шүгүрлөр болсун, ушу агарып аткан таңды көргөзүп атканына Кудайга шүгүрлөр болсун. Канчалары таңга жетпей калгандар, канчалары муктаждарга берсем деп бере албай калгандар, канчалары ай кызмат кылат элем деп ал күнгө жетпей калгандар, канчалары мына Кудай буйрса бутума туруп бир бай болуп бардар болгонумда берет элем деп, бирок ал күнгө жетпей калгандар, бай эмес, бардар эмес, миллионер болуп бирок бере албай калгандар канча. Bunun баарына учур келгенде, убагы келгенде ойлонуп аттин кылабыз го. Тынч болуңуздар, туугандар. Машалла. Караңыздарчы. Мынтип таң атпай кээ бир эжелерибиз, кээ бир апаларыбыз тирлиги менен элек. Машалла, таңды карап, эмне деген сонун көрүнүш, Ордулуу ош жергес. Биз Ак-Түнөк Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Кудай кааласа сиздердин жана муктаждардын кызматындабыз, жана Ордулуу ош жергесинде муктаждар турак жай комплексин бүтүргөнгө чейин аракетте болушунча кылабыз иншалла.